Каденова, саламатсыздарбы? Студиябыздын кезектеги мейманы ырчы эстрада жылдызы Гүлжигит Сатыбеков. Гүлжигит мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Алгач биздин студияга келгендигиңиз үчүн биз сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Алгач эле бере турган сурообуз, жакында мына репетиция аттуу чоң концертиңизди эл алдына тартууладыңыз. Жандуу үн менен болду. Ушул концертти баягы берип бүткөндөн кийин кемчиликтери, ийгиликтери көрүнүп калат эмеспи? Сиздин көз карашыңызда кандай кемчилик, ийгиликтерди көрө алдыңыз? Жакшы болот. Концертте эми элге билинбеши мүмкүн, бирок өзүбүзгө кемчиликтер сезилип атат да. Ушул үн коштоочулардын сахнадан түшө албай калып калгандары, анан музыканттардын ойноп атканда жаңылып аткандары баардыгын билип туюп ушундай нерселер болду. Анан жалпы жонунан айтканда концертибиз ийгиликтүү болду. Башкырчылардан кандай өзгөчөлөнөт элек? Сахналардын жасалгасы, жандуу аспаптар, анан ошондой эле коноктордун чакырылбаганы, башкырчылардын жоктугу. Анан концертибизде эл ушунчалык колдоп, бийлеп, сахнадан кетиришпей, концерт бүттү десек да кетпей, кайра чакырышып, суранышып, өтө жогорку деңгээлдеги концерт болду. Ооба, жогорку деңгээлде концерт болду. 3 саат бою жандуу үн менен ырдадыңыз дешет. Бирок эми ушу чындыгында эле 100%га ишенсе болобу? Жандуу үн менен ырдалдыбы же ортодо бир тыныгууларда фонограмма кетип турду? Анткени жандуу үн менен 3 саат бою ырдаш кыйын болуш керек. Буга чейин кафелерде, тойлордо көп иштеп жүргөнбүз. Тойлорго чыкканда суткалап ырдаган үндөр болгон, жандуу үндөрдү. Кафеде иштеп жүргөн убагыбызда дагы 5-6 саат жандуу ырдачубуз. Бул жөндө бизде тажрыйбабыз бар. Фонограмма Ош шаарында концерт бергенибизде бир 20% фонограмма колдонгонбуз, себеби концерттин ачылышында. Аурага көнүш керек, залга эл көрөрмандар менен ортодо бир кандай десек, бир связга болуш керек да. Ошол көнүп алгыча, сахнанын бир аурасына көнүп алгыча башында фонограмма колдонгонбуз, андан кийин эл коштоп кубаттап кеткенден кийин жандуу үнгө айтып алдым. Атактуулукка жетиш үчүн көптөгөн жолдорду басып өтүш керек. Сиздин баягы эстрада жылдызы болуп, учурда баягы ырчы болуп келгендигиңиздин тарых таржымалы ар бир кыргызстандык сизди сүйгөн көрөрмандарыбызга маалым да. Анан ушул атактуулукка жетүү менен кандай атактуулукка жетиштин өзү кандай экен, анан ушул атактуулукка жетүү менен баягы мамлекеттик кызматтагы иштерди бүтүрүүдө кандайдыр бир пайдасы тиет болду экен? Атактуулукка жетиш үчүн эмгектениш керек. Эмгек. Анан мен айта албайм, атактуу болдум, мынтип кеттим, тигинтип кеттим деп айтыштан алыспын, бирок талыкпаган эмгектин жыйынтыгы, ошонун акыбети өзүнүн жыйынтыгын, мөмөсүн берип келип атат. Азастан көрүп келип атабыз. Анан жанагындай сиз айтмакчы, атактуулук сизге кандай, атыңыз кандай жардам берди деген суроо берип атасыз. Эл катары эле биз деле. Чоңдорго кирсек деле эл катары өзүмдү тааныштырып, анан жеңилдиктер болот, жардам беришет. Ар бир чыгарманын жаралуу тарыхы болот эмеспи? Өзүңүздүн чыгармаларыңыздан тагдырыңызга жакыны барбы? Жаралуу тарыхына кайтып кетпейсизби? Коштошуу деген ырымды айта алам. Бул чыгарма келинчегим экөөбүздүн ортодогу мамиледен улам жазылып калган чыгарма. Коштошуу деген ырды жазганымдан кийин мен үй бүлөмөн ажырадым десем болот. Себеби ырдагы бир жашоого бир өзүнчө таасирин берет экен. Бул чыгарманы аялым менен жашап аткан убакта эле жазылган болчу. Жыйынтыгында 2 жолго түштүк. Карапайым калкка караганда
саясатчыга жакыныраак болот. Эмне үчүн дегенде жакшылык болот, той топурларда кездешип жүрөсүздөр. Анан сиздин оюңуз боюнча жөнөкөй жашоодо саясатчылар кандай тактырда отурганда кандай экен? Мен эми негизинен саясатчы эмесмин. Экинчиден, андай саясатта жүргөн адамдар менен көп катышпаймын. Менин чөйрөмдө жүргөн адамдардын баардыгы жөнөкөй адамдар, досторум, карапайым адамдар. Анан чыгармаларымдын көпчүлүгүн ошол карапайым элдин арасынан алып жазган үчүн ошол ырларымдан өзүм дагы ырахат алам. Себеби карапайым адамдар менен отурсаң, алардын арманы, баягындай күйүттөрү болсо, жүрөктөгү бир көйгөйлөрү бир башкача да. Анан ал жактагы адамдар менен башкача. Гүлжейит мырзаны бир сырдуу айым каржылайт, демөөрчүсү бай айым дешет. Гүлжейит мырза тууралуу китеп чыгат жакында деген имиштер бар экен. Ушунун канчалык деңгээлде чындыгы бар, демөөрчүңүз барбы болсо ким? Мен сизге бул жөнүндө кененирээк тагыраак айтып берейин. Альманах деген журнал чыгып атат. Анан ал журналды өзүмдүн жаныман каржылап атамын. Жана ошондой эле Салима Шарипова деген эжебиз бир эссе, сен тууралуу бир эссе жазайын деп атат. Ал китепти дагы өзүм каржылаймын. Ошол андай демөөрчү, андай нерселер жок. Мен бирөөгө тили кызык болбостон башымды эде көтөрүп жүргүм келет. Мен сенден мынча акча алдым эле деп анын астында эртең күнү жооп берип отургумду каалабайм. Көптөгөн ачылар продюсер менен иштешип жүрүшөт экен. Сиздин көз карашыңызда продюсер менен иштешүү кандай экен? Продюсердин кереги барбы, жок? Бир баш жакшы дейт. Эки баш андан жакшы деп коет го. Продюсер менен иштешкен жеңил жактары бар. А бирок Кыргызстанда продюсер жок да. Мен ушундай баа бере алам. Себеби продюсер кандай болуш керек? Продюсер деген өнөр адамы болобу? Окуп аткан, мисалы, жогорку окуу жайда окуйбу, болбосо бир айылда жүрөбү? Ошондой таланттуу адамды таап, мисалы баягы көз ачыла элек булактын көзүн тазалап, элге суу бергендей эле нерсе да. Ошондой алып келип нөлдөн баштап тургузуп, ырларын жаздырып, келбетин карап, стилин карап, ырларын жаздырып, ошол ырчыга бир расписание түзүп берип, ошондой адамдарды продюсер десек болот. Ошол ырчы үчүн күйүп, күйөрман болгон. А бизде кандай? Бизде тескерисинче. Даяр нерсеге келип жармашышат. Анан кийин бир жылдан кийин эле ызы-чуу, уруш, талашып, бири-бирин жамандап, барып радиодон ырларын алдырып, газетага барып кокуйбун албагыла, минтпегиле. Бул нерсе керек эмес. А мен чындыгы продюсерди мен Кыргызстандан көрө элекмин эле. Кайсы бир учурларда Кыргызстан моңдорунан нааразы болуп жүрдүңүз эле, анткени ырларымды чыгарбайт депчи. Чынында эле Кыргызстан моңдорунда коррупция барбы? Бир ырды чыгарыш үчүн $100 $300 чейин бериш керек. Акча бергенди ушунчалык жаман көрөм. Телевиденияларга, башка жерлерге да чакырышат. Өздөрү талантыбызды сыйлап чакырса, биз эми ал телевиденияларга табарбыз да. Ошо бизди көрсөтүп, ошо менен жамбагышат. Анан кийин биз аларга да төлөп, ырыбызды да жастырсак, аранжировка кылдырсак, клип тарттырсак акчага. Анан барып бир телевиденияга тыйынын төлөп, менин клибимди кетирип койчу, менин ырымды кетирип койчу. Каяка барабыз анан ырчылар? Ырчылар ошон үчүн жарыбай жүрөбүз мынакей. Тойлорго барып 1000 сом, 2000 сомдон ырдап. Бул чыгармачыл чөйрөдө жүргөн өнөр адамдары элден алдыда жүрүш керек да. А Кыргызстанда наоборот эл алдыга кетип калып, ырчылар аркада калып калды. Мисалы бир тойго барыңыз, 7-8 ырчы келип тизилип турат дагы, бирден экиден ырдайт. Кел деген киши жок же, 1000 сом, 2000 сомду алып алып кийинки тойго шашышат. А тойго деген эл сонун кылып күтүп алып, ошо элдин көңүлүн көтөрүп, ырдап, эл менен аралашып, анан жакшынакай болуп кетсең, вот бул ырчы деп айтсак болот.
Бул баягы сиздин чыгармаларыңызды жайылтууда эң бир жакшы формасы болгандай пираттык дисктер болгон көзкарашыңыз кандай? Бунун жакшы дагы, жаман жагы дагы бар. Мен эми жаман жагын айтып берейин биринчи. Коштошуу деген ырыбыздын клибин тарттырып чыкканынан кийин дис саткан балдар келип айтышты эле. Мен мынча пайда көрдүм ушул клибиңизден. Мен мынча пайда көрдүм дешип. Анан кийин чынын айтайын, акыркы убактарда диск да чыгаргым келбей калды да. Аны канча мээнет кылып жастырасың, бир түндө 1000-2000 экземпляр басып алып. Өткөндө бир диск алсам, кыргыз эли артисти Гүлжигит Сатыбековдун ыр жыйнагы деп чыгарып жазышпайыптыр. Аны окуп алып дагы уялдым өзүмчө. Эл артист болуп чыкпай жатып бешиктен белиң. Буга мамлекет дагы буну тыя албай атат да. Буну тыйыш керек. Биздин клип эч нерсе эмес, Курманжандатка эмне болду? Курманжандатка дайым биз унчукпай эле отурсак болот. Бирок бул нерсеге биригип бардыгыбыз жасасак болот. Бул жөнүндө Борончу Кудайбергенов бир иш алып барган болчу. Ал деле жыйынтыгын бербеди окшойт. Сиздин көз карашыңызда кандай чара колдонсо болот ушуларга? Тыйыш керек, кармаш керек, орган иштеш керек, кыргыз патент иштеш керек. Эгерде ушундай маданият тармагына бир сизге атайын бир кресло коюлуп, ошол жака бара турган болсоңуз, маданият жагына кандай салым кошо элек, эмнени өзгөртүп алам дейсиз? Мен бул жөнүндө такыр ойлонбоптун эже. Ачыгын айтайын. Чиновник боломун, мындай кыламын деген ал менин оюмда да жок. Мен кыргыз маданиятын ушул көтөрүп даңазаласам деген гана ой максат менен жашап келем. Ал убакыт келеттир, анан өзгөрүнөт бардык жак. Ырчылыктан башка кийин башка кесиптин ээси болуп кетем деген оюңуз жокпу? Мисалы көп эле ырчылар ырчылыкты таштап бизнеске өтүп кетип жатат да, анан сизде ошондой ойлор жокпу? Бизнеске шыгым жок менин. Мындай алып сатты кыла албайм. Биздин үй бүлөдө да, биздин ушул ата тегибизде да кандай соодагерлер чыккан эмес. Биздики оборот болбойт, наоборот болот. Ошон үчүн ырдап эле келебиз. Ушуну менен биз өз берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин студиябыздын мейманы ырчы Гүлжигит Сатыбеков болду. Гүлжигит мырза, биз сизге терең ыраазычылык билдиребиз да, мындан аркада ишиңизге ийгиликтерди каалап кетмекчибиз. Сиздин ырларыңыз ар бир үйдө жаңырып турсун, анткени чыгармаларыңыздын ар бири баягы үй бүлөлүк турмушта керектүү боло турган, ар бир адамдын жүрөгүн өйүй турган чыгармалар экен. Ошондуктан кыргыз эли сизди, кыргыз элинде көрөрмандарыңыз көп деп эсептейм да. Мындан ары дагы ошондой жакшы чыгармаларыңызды жарата бериңиз. Саламатта калыңыз. Рахмат, сиздерге да рахмат, саламатта болуңуздар. Саламатта калыңыз.